өкүлү Абдыжапар агай Акулов. Саламатсызбы, Абдыжапар агай? Ынтымак саясий партиянын өкүлү Нуркызы Кадырбекова. Саламатсызбы, Нуркызы? Жана Ынтымак партиянын өкүлү Дастан Мырзалиев мырза. Саламатсызбы? Ошондой эле Улуу Жур саясий партиянын өкүлү Адыл Акжол уулу. Саламатсызбы, Акжол? Бүгүн баарыңарга бир эле суроо берейин. Ошол 11 апрелдеги болуп өткөн шайлоо кандай өттү силер оюңарча? Абдыжапар агай. Биз кезектеги жолу ошол кандай өткөндүгүн коомчулук алдында ошол тактоо үчүн келип отурабыз. Чакырганыңарга рахмат. Эки ооз сөз менен айтканда өтө чоң мыйзам бузуулар менен анан эң ыплас өткөн шайлоолордун бири болду деп айтсак болот. Тилекке каршы өткөн жылдын ошол 4 октябрындагы шайлоолор ошол кездеги бийликтин кетирген катачылыктары азыркы бийликке дагы сабак болбогондугун биз мына турмушта көрдүк деп айтсак болот. Нуркызы, сиздин саясий партияңыз көз караш кандай? Биз дагы да ошол эле башка көптөгөн шаардыктар сыяктуу эле, саясий партиянын лидерлери сыяктуу эле, өкүлдөр сыяктуу мыйзам бузуулардын болгонун көрдүк. Айтып турдук, ал боюнча актыларыбызды да бердик. Эми бул баягы Борбордук шайлоо комиссиясы жана мыйзам чыгаруу органдары чындап эле мыйзам бузуп шайлоо өткөрсө болбойт экен деген элди ишеним пайда кылыш үчүн чара көрүү болуш керек. Дастан мырза, сиздер учурдан пайдаланып Ынтымак партиясынын кечеги 11 апрелде жергиликтүү кеңешке шайлоодо колдоп берген элибизге чоң рахмат айтам. Анан экинчиден орозоңуздар кабыл болсун. Анан шайлоо боюнча негизи мыйзам бузуулар болбойт дегенде мен да алысмын. Мыйзам бузуулар болду. Бирок жана чымчык сойсо да касар сойсун дегендей, аны териштирип, талдап, жогун жок, барын турган органдарыбыз бар. Ошолор адилеттүү мыйзам чегине карап берсе, мунун баары адилеттүү болмок. Эми дагы ниеттебиз, адилеттүү чечим чыгарып, Кудай кааласа, ким канчалык деңгээлде мыйзам бузду, ошонун беренесине ылайык өзү жооп берсин деген ошондой тилектейбиз. Анан негизи Ынтымак партиясы мен өзүм байкап, өзүм колумдан келишинче чуркап жүрдүк. Эми биз тараптан акча таркатылбады да, эгер таркатканда мен ойлойм түзөтүз биринчи орунда алмакпыз деген менде орусча айтмакчы уверенность толук түрдө бар. Ошондуктан мыйзам бузууларды дагы бир ирет айтам, болбой койбоду. Анан эми бул негизи эле партиялар ошол эл оозуна айтылып келген миш-миштер боюнча акча таркатылган болсо, ошону бербей коюш партиянын мүчөлөрүнөн эле, анан албай коюш элден эле. Эми элге деле эч ким бербесе албайт да. Ошонусу кандай таза шайлоо өткөрүү боюнча мен чынын айтканда кулпунум канган жок. Абдул мырза, сиздердин партияңардын позициясы кандай? Чоң рахмат. Улуу Жур саясий партиясы деле башка партиялар сыяктуу эле бул шайлоону мыйзамсыз өткөндүгүн, ошондой эле ушунчалык башаламандык бир абдан мыйзамсыз туура келбеген көрүнүштөр менен коштолгондугуна биз деле макулбуз. Бирок чындыгында өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр социалдык тармактардан, интернет каналдардан факт түрүндө дагы көргөзүлүп атты. Акча каражатын берүү, сүйлөшүүлөр жана ошондой эле башка бир партиялардын атынан сүйлөшүү. Бирок анын бардыгына учурунда тийиштүү чара көрүлгөн жок. Борбордук шайлоо комиссиясына бир канча актылар, атайын видео кайрылуулар онлайн түрүндө да жүрүп жатты. Бирок бир дагы Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан партияларга ответ болгон жок. Тилекке каршы бул Кыргызстандын эле бардык аймактарында эң бир мыйзам бузуу одуно ошо шайлоо мыйзам бузуу менен өткөн бул Ош шаар экен. Буга чейинки шайлоолордо деле далилденип келген бул. Кечеги шайлоо деле куду мурунку парламенттик шайлоодон эч айырмасы жок. Абдан мыйзам бузуу башаламандык менен өттү. Буга бир чектөө атайын жеке көзөмөл жүргүзүш керек деген ойдобуз. Мен бүгүн 4 партияны эмес, 5 партия чакырган элем. Бүгүнкү маегибизге 5 партиянын аты Ата журт Кыргызстан. Бирок эмнегедир 2 күндөн бери сүйлөшүп атабыз, келебиз деди. Бирок акыркы мына 1-2 саат болуп калды. Биз келбейбиз, баш тартабыз деп өзүнүн жообун беришти. Анан силер кандай деп ойлойсуңар? Азыр эми ошо Ата журт Кыргызстан партиясы биринчи орунду алып, азыркы расмий маалымат боюнча 26 же 27 мандат тиет деген бир сөздөр бар. Ошол силер азыркы айткан сөзүңөрдө көптөгөн мыйзам бузуулар, акча таркатты дейсиңер. Ошол мыйзам бузуу, акча таркатты деген сөз менен Ата журт Кыргызстандын кандай бир тиешеси бар жок оюңарча? Себеби мен билем, бул 5 партия буга чейин чоң бир манифест кабыл алып, аны жогору жака жөнөткөнсүңөр. Биз ошол шайлоонун
официалдуу жыйынтыгы чыккан күнү эле чындап эле ага чейинки ошол кайрылууларыбыз мыйзам бузуулар боюнча жоопсуз калгандыгына нааразычылык билдирип, анан шайлоо күнү ошол шайлоо процессинин жүрүшүндө дагы байкалган ошол жанагы мыйзамга терс аракеттер жөнүндө айтып бергенбиз. Мына ушул жерде керек болсо да ошол 5-6 партия келип бул жерде шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп официалдуу дагы билдиргенбиз. Андан сырткары ошол мына аймактык шайлоо комиссиясы факт бергиле деп дагы отурганы, же азыр мындай айтканда күлгөндү билбейсиң, же ыйларыңды билбейсиң дегендей. Биз андан ары ошол талаптарды конкреттүү айтканбыз. Биринчи кезекте ошол шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылсын, тааныбайбыз деп эле. Экинчиси ошол шайлоону уюштурууда ушундай мыйзам бузууларга жооп берген бул жергиликтүү бийлик жана тийиштүү укук органдары да. Ошолордун жоопкерчилигин кароо керек болсо ушу шаар мэринин отставкасы жөнүндө маселени койгонбуз. Үчүнчүсү, эгер ошол талаптар аткарылбай турган болсо, мындан ары ошол ой пикирибизди ачык элдин алдында айтып, нааразычылыктарды билдирип турабыз. Мен ойлойм, мына буга чейин деле канча интервью, канча журналисттер көрсөк, биз ошол бир гана нааразы жанагы позициябызды карманып атабыз. Бүгүн дагы мен ойлойм ушунча партия келип, мурда эгер 6 партия болгон болсо, мына 8 партия кошулуп нааразычылык билдирип атканы бул эмнени билдирип атат. Баардыгы ошо эгерде бир эле партия бир позициясын карманып аткан болсо, макул болбой, анда айтса болот эле. Бирок шайлоого катышкан ошол биз мына шайлоо мыйзамдарын сактаган партиялар катары, мына канткенде дагы таза эмгек менен мындай бир мандатка аз болсо дагы мындай жетишип отурганыбыз менен маани маселе ал мандат эмес да. Биздин негизги максат, мына президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров канча айтып атат, таза шайлоо аркылуу гана бийликти оңдоп кетсе болот деп. Тилекке каршы мен ойлойт элем ошол жерде жергиликтүү бийликтер президенттин ушундай бир чакырыгына саботаж кылып аткандыгын көргөндүгүнө байланыштуу мына бүгүн да силер менен сүйлөшүп отурабыз. Ошол 11-апрель күнү урматтуу телекөрүүчүлөр 6 партия чындап эле өзүнчө топтолушуп, өзүнчө бир кайрылуу кабыл алды. 6 партиянын дагы ошол 8 партиянын 6 партиясы. Бирок Ыйман Нуру партиясы эмнегедир бул ошол 6 партияга кошулган жок. Же өзүң оюңарды кошуласыңарбы аларга? Же эмне үчүн келбедиңер? Эмне үчүн ошол 6 партиянын арасында же ошо 4 мандат эле жетишеби? Же ошого шүгүр деп атасыңар? Социалдык тармакта бул боюнча бизге дагы кайрылуулар, суроолор болду. Ошол бизге кабатыр болгон, биздин таза партия экенибизге, имиджибизге кызыктар болгон, ошол шайлоочуларыбызга, мекендештерибизге ыраазычылык билдирип өтөлү. Бизди ушу бир тыйын албастан булар адамдардын аң сезимине революция жасоого багыт алган, жогорку кеңеште таза шайласа боло тургандыгын көрсөткөн партия деп көрсөтүп берген шайлоочуларга да рахмат билдиребиз. Бирок баягы жогорку кеңештеги 6 октябрда окуяларда деле биздин ушул кечегиде деле биз кайрылууда билдирдик, мыйзам бузуу болгондугун айттык. Аны далил катары видео, аудио фактылар тарап атканын да биздин партия тараптан актылар да түзүлүп юристибиз аркылуу берилди. Бирок биз ошол кайрылууда да билдирдик. Пандемиялык кырдаалды эске алып, андан сырткары ушуга чейинки Кыргызстанда инвесторлор ансыз да мурун келсе жок болуп аткандыгын эске алып, биз митингдерге чыгуудан карманабыз. Бирок өз пикирибизди шаардык кеңеште болсок да, болбосок да айтабыз. Биздин позициябыз 6 партия кошуласыңар позицияга? Көйгөйдү. Биздин өзүбүздүн чындыгында биздин позициябыз митинг кылып эмес, мыйзам бузууну ошол тийиштүү чаралар өз мойнуна алып далилдеп берсин, чара көрүп берсин. Дастан айтсаңыз, сиздин партияңыз Ынтымак партиясы ошол мыйзамдуу жол менен бар жок ошол укук коргоо органдары тарабынан, БШК тарабынан бул териштилип бир кандай жыйынтык чыгат дегенге ишенесизби силер? Оң жагынабы же кандай жагына болсо дагы бир. Ар бир доо менен кайрылганда ошону чече турган орган бул сот бар. Соттун чечими менен гана айтып, анан ага ишенбестилик боюнча кандайдыр бир деңгээлде болушу мүмкүн. Аны ачык эле айтыш керек. Эми Кудайдан жашырбаган элден жашырабызбы? Анан эми бүгүнкү күндө Ынтымак партиясы деги эле интригадан алыс партиябыз. Деги эле бирөөнү каралоодон, деги эле бир чоң эле партияларды ар бир кандай партия болбосун аларды каралоодон, жамандоодон теги эле жаман терс ой пикирден алыспыз да. Жок бизде андай. Эми атыбызга затыбыз жараша болсун деп бүгүнкү күндө жогоруда айтылып келген жанагы сатып алуу добуштары, шагыл электр тогун өткөрүп берген көрүнүштөр болду деп айтып атышат. Подъездердин астына стяжкасын куюп берип аткан күндөр болду. Мен өз көзүм менен көрдүм. Бирок чындап келгенде баягы факты дейт, фактыны берген чакта дагы юридически такталсын деп коет экен да. Эми ал боюнча мен специалист болбогондуктан биринчиден бардык партиялар
халктын арасындагы жакшы адамдар, жаман адамдар деп бөлүүдөн алысмын. Негизи эле ушундай ишке барган адамдарга Аллахым өзү карап турат. Бул нерсе жакшы нерсеге алып барбайт. Мен аны өз ой пикиримди айта алам. Эгер ушундай көрүнүштө биз кете берсек, оңолбостугу көрүнүп эле турат. Ошондуктан мен чакырат элем, жана жогоруда айтып кетти, адамдардын аң сезимине революция кылуу максатында ушу таза шайлоо өткөрүү үчүн биз бардыгыбызды эмилегени көтөрсөк болот эле да. Анан тилекке каршы бул көрүнүштү мен көрө албадым. Шайлоо учурунда жана ушундай шайлоого чейин көптөгөн Дастан мырза айткандай ошо стяжкалар коюлуп, жолдор салынып, шагалдар төгүлүп, пакеттерде макарондор берилип дегенде. Абдул мырза айтсаңыз, сиз журналист катары, блогер катары сизде мен билишимче андай видео фактылар бар. Сиздердин саясий партияңыз ошо шайлоого чейин ошо видео факттарга таянып бир кандайдыр бир билдирүү берип, же болбосо бир укук коргоогчуларга кайрылган учур болду. Анан эмне деп жооп беришти эгерде кайрылсаңар? Мыйзам бузуу фактылар туурасында интернет маалымат сайттарына же болбосо бир соц тармактарга жарыяланган материалдарды өзүбүз дагы билдирүүлөр жасап, ошондой эле биздин Улуу Журт саясий партиясынын юристтери да тийиштүү иш кагаздарды алып барышты. БШКга борбордук шайлоо комиссиясына арызданышты, бирок эч кандай жооп болгон жок тилекке каршы. Бунун баягы убакыт көргөзөт, баягы оперативдүү иштелиш керек да мындай нерселергечи, менин оюмчачы. Эгер убакыты өтүп, создуктурулуп келе турган болсо, ал эртеңки күнү ошо боюнча эле жапты болуп калат да. Негизи абдан өкүнүчтүү. Бүгүнкү күндө мыйзамга таянып бардыгыбыз, биздин мамлекет укуктук мамлекет, бизде мыйзам бар деп бүт мыйзамга таянганыбыз менен натыйжада мыйзам иштебей атат, ачыгын айтыш керек. Мыйзам иштебей атат. Аны контролго ала турган адамдар дагы эмне себептен мындай кадамга барып атат белгисиз. Бирок бул нерсеге мындай тез арада ыкчам оперативдүү иштелиш керек эле негизичи. Андай материал. Мисалы, ошол эле фактылар аныкталып атты, ошол пакет таркатып, ошол эле аттарын аталып, мына партиядан деп атат, шагылдар төгүлүп атат, жеринен атат. Аны сөзсүз түрдө ошол башка партиянын өкүлдөрү видеого тартып, монтаждап, жасап көргөзүп, ой мына деп көргөзгөндөн кийин чара колдонуш керек да. Ага чара колдонбой эле анан кийин каралып атат, иликтенип атат деген менен иш болбойт да, негизичи. Менин оюмча бул баардык нерсе бул президентке алып такалып атат деп ойлойм да. Себеби дегенде президент ошондой нерселерге таза шайлоо өтсүн деп атат, бирок ошол таза шайлоо өтпөгөндүгүн көрүп туруп, жеке көзөмөлүн алып туруп, катуу чараны, бир-эки чараны бере чара колдонсо, мындай ыплас шайлоо болбойт эле. Бардыгы мыйзам чегинде коркуп калышат эле, баягы мыйзам бузуп аткан адамдар дагы бир аз тизгинин тартат эле. Ал тилекке каршы андай болгон жок. Же мен ошол таң калам да, Ожап агай, айтсаңыз, эмне ушунча кыйын ошо видеону көрүп, ушул арыздарды окуп, ошол жерде ошол эле күнү же болбосо эртеси күнү бир реакция кылуу мамлекет тарабынан. Же буга бир чоң бир процедура керекпи, же бирөөгө барып сурап келиш керекпи бул нерсени? Шайлоолорду өткөрүү мыйзамдарына ылайык мындай мыйзам бузуулар жөнүндөгү маселе ыкчам каралыш керек да. Ошол жерде ар бир аймактык шайлоо комиссиясынан борбордук шайлоо комиссиясына чейин, анан укук коргоо органдары керек болсо сотторго чейин 3 күндө чечим кабыл алынсын деген. 3 күн өттү, келди жок. Ал эмес, мына мен азырга чейин менин колумда турат, мына 6 партиянын мөөрү басылып, аймактык шайлоо комиссиясына. Кайсыбиринчи жөнөттүңөр? 12-синде мынакей кирген. Мындан сырткары жана биз президентке дагы кайрылдык. Эми аргасыз, себеби эмне үчүн? Себеби дегенде ошол аймактык шайлоо комиссиясынан, борбордук шайлоо комиссиясынан бир тийиштүү бир аракеттер көрүлбөгөндүгү, эмнени мына калк айтса калп айтпайт дейт да. Мен сизге азыр санап берейин, эми баягы дагы эле көчөдөгү ушакка окшош. Акыркы күндөрү бир добуш 3000 сомдон 5000 сомго чейин көтөрүлүп кетип аткан. Азыр баарын массалык мүнөздө угуп атабыз, айтып атабыз. Шаар кеңеште бир добуш 5000 сом. Тиги Дастан мырза айтып аткандай, баягы атына жараша партия деп атпайбы, ынтымак, тилектер жакшы. Мына биз дагы атыбызга жараша албай калдык окшойт да. Биз улуттар биримдиги партиясы болуп, билесиз 10-жылдагы кырдаалда ошол мындай бир жакшы ниеттерде түзүлгөн партия. Мына бул эжекебиз баягы партиянын мурдагы мүчөсү катары эле тастап берет. Кечээ күнү ошол биз таянган өзгөчө айталы, мындай мына өзбек баягы топтору жайгашкан аймактарда 90% бизди мындай айтканда тырнакча калып аткан сатып кетти. Алар менен көзмө көз сүйлөшкөндө ошол биринчиден акча ресурсу болгондугу, экинчиден административдик ресурс, ошол жердеги квартальный комитет көчө башчысынан деги койчу укук коргоо органдарынын участковыйларга чейин ошол шыбырап кеткендиги жөнүндө
мына айтып берип атат, бирок кечирип коюңуздар, бизге тынч жашоо. Элдин ушунча караңгы болгондугу. Ушул жериңизде мен бир ремарка кылып берейин. Бизге тынч жашоо керек деп атабы алар. Кандай? Тынч жашоо себеби дегенде, коркутуу, үркүтүү дегенде анын ичинде көптөгөн сөздөр бар. Эртең жашашыңды ойло. Силердин ушул жерде баягы өзгөчө мына мектептин жетекчилери, директорлору, участкалык шайлоо комиссияларында иштеп аткан, башка партияга ошо адашып агитатор болуп алгандар кайра аркасына кетип аткандыгынын баардыгы эмненин далили? Мына ошол коркутуу, үркүтүүлөрдүн ачык болгондугу байланыштуу. Буга чейин мына шаардык жанагы жетекчилик коопсуздук кеңешин өткөргөн. Мына отурумдарында айткан баардыгына бирдей түзүү мыйзам сакталсын. Айткан башка, жасаганы башка болуп калды. Мен маселени ошол шаардын жетекчилигин жаман болсун деп айтып аткан жерибиз жок. Ошол мыйзам орносун, мындан ары өнүгүү болсун дегенди бул түшүнбөй атат. Эмне үчүн муну билбеди? Жогорку бийлик билбейби? Бүгүнкү менимче ошол биздин жогорку бийлик дагы мындан кабары толук эле бар. Эмне үчүндүр баягы көрмөмүш, билмемиш, биздин тил менен айтканда ошол укмамыш болуп шайлоо өтөт. Анан ошол айрым партиялардын дарегин эмне үчүн айтпашыбыз керек? Тарыхта аты жыты жок партия кече жазда пайда болуп, мынакей. Анан бир жыл боло элек Кыргызстан боюнча 28 шаарда болбосо 21 шаардан коюп, анан мондой бир триумф менен жеңишке жетишкендиги жөндөн эмес. Ошон үчүн борбордук бийликтин дагы бул партиялардын аркасында тургандыгы. Олчойгон ошол ресурстук колдоолор керек болсо ошол саясий айрым бир олигархиялык фигуралар тургандыгын баардыгы билип турат. Бүт калк билгенде ошо бийлик көрбөй калгандыгы. Бул дагы эле болсо бизде бир жанагы үмүттү бир актай албайт окшойбуз дегендей бир. Менде ушул жерде бир ой пайда болду да, ондо мына мисалы Нуктаза сизге бир сой берсем, анда Абдыжапар акенин сөзүнө кошуласызбы, кошулбайсызбы? Көп жүйөлүү пикирлер бар. Көп сөзүнө кошуласыз. Анда болсо шайлоо кылып эмне кылабыз анда? Ондо мисалы мен Жалал Абадтын дагы мындайда көрдүм, мен айтып өтөйүн. Себеби ошол көпчүлүк добушту сиз айткандай бир жыл боло элек партия алат дагы, бийликтин партиясы алат дагы, калгандары калып кетет. Ондо эми телекөрүүчүлөр кечирип койгула, мен азыр оштукча бир сүйлөп коеюн. Ондо калгандарын ыбырсытып эмне кыласыңар ондочу? Бир эле партия болбойбу андан көрө? Эми мындайда англиялык бир жакшы окумуштуу ойчул бар, Артур Роланд деген. Мага ошонун бир сөзү жагат да. Жолдун ортосунда таш турат деп кыйкыра берсе, таш жылбайт. Бар бирөө алып койсо болот деп. Биз бул элде чындап эле жумуш орду жок болгон үчүн, тигилер сатып алууга көнгөн үчүн, ошол нерсе калыптанган үчүн, баягы айрым олигархтар ошо кылыгын кыла бере тургандыгын билген үчүн биз анда адамдардын аң сезимине революция жасайлы дагы, анан муктаждыкты жоёлу деп эки багыт менен баратабыз. Биринчиси, ыймандуу түрдө адам өзүнүн адебинин астында жооп берсин. Ал аркылуу биздин баягы лидерлер, жаштар тарабында мындай китеппөй, баягы ыймандуу жаштардын коомун чөйрөсүн, климатын түзгөнгө аракет кылып атат. Экинчиси, жумуш ордун түзүүгө аракет кылып атабыз. Эгерде ошонун баары болсо, өзүнүн бедел баркын тебелеп, могу жерге маскасын тешип, анан сен муну таштап чыгасың, сен 1000 сомго сатпай калат ошол киши. Чындап жок болуп атса, жашоодо андай болбойт атат да. Биз ошол нерсени өзүбүз баштайлы деп атабыз. Кыйкыра берген менен ал болбойт экен. Биз көрдүк мисалыбызда. Дагы бир мындай чоң бир ойлоно турган маселеде Дастан мырза сизге суроо берсем ошончу 150 миңден ашуун шайлоочу бар Ош шаарында. Бирок ошонун 57.517 шайлоочу гана катышты. 32, 33, 34% болушу мүмкүн. Ал эмне дегенин билдирет? Калган 62-65%га бул шайлоо керек эмеспи? Керек эмес экен. Мен ал өз участкамда көрдүм. Өз участкамда туруп, эми Кудайым өзү кечирсин, бирөөнү каралуу эмес, келип өзүм менен соталашкандар болду. Мага акча сиз менен. Ооба. Сизге акча берди. Сен ынтымактан коюпсуң, мага акча берсең мен шайлап чыгайын деген эжелер келди. Сизден акча сурады. Мага келипчи. Мен эжени уяткарганга аракет кылдым, бирок кээ бир адамдар 5 кол тең эмес деп коет, эми аркылы адам бар. Сиз айтып аткан 10 сом берип койбойсузбу ондо? Жок. Бир сом Жөн эле мүмкүнчүлүк болбойт, берилбейт да. Анан эми 32 миң кат, мисалы үчүн мурунку шайлоолор 70 миң, 80 миңге чейин катышып келген да. Мен ойлойм, бунусунда акча берилбейт деген ойдо көбү келбей койду дейм да. Баягы президенттик шайлоодон кийин кезек шайлоо өтпөдү. Ошондон кийин Садыр Жапаров президенттибизди шайлап алдык, акчасыз, баары тынч өттү. Ошондой ойдо көпчүлүгү бунусунда да акча таркатылбайт деген кабары жок болуп калдыбы дейм да. Чындап эле ошол акча бергендер, акча алгандар
партиянын жеңиши болду. Силерге окшоп, бизге окшоп акча бербегендердики мүмкүн болбой калды. Бирок ал жерде ар кандай факторлор бар. Да, көңүлү калып калган. Мынакей көрдүңүзбү, жанагы баарына каршы деген позициядагы уже бир топ болуп атат. Экинчиден да биз бүгүн миграцияны да эске алышыбыз керек. Сыртта жүргөндөр аябай көп. Мен бир нерсеге көңүл бургум келет. Ал 151 миң эле жашоочу же болбосо ошол шайлоочубуз эмес да. Азыр Ош шаарында мындан карабайсызбы? Ушундай статистикада 270 миңге жакын калк жашайт деп койсо, унчукпай жүрөбүз да. Чын-чынына келгенде 2 эсе көп, 700 миңге чейин бар экендигин айтып жүрөт. Мен айтайын дегеним, керек болсо шайлоочулардын санын көбөйтсө болмок. Ошол Ошто иштеп 30-40 жыл бою иштеп жашаса да, жана пропискасы деген айылдагылар өтө көп, басымдуу болот керек болсочу. Кечеги жергиликтүү шайлоолор бардык айыл өкмөттөрдө өттү да. Бирок ошолор патриоттугун көргөзүп ал жакта дагы өткөн жок. Бул деген биз ошол шайлоочунун өзү конституциялык укугун дагы бузган системаны сындыра албай атабыз. Дагы жак Кудайга шүкүр былтыркындай болбоду да, 40 миң кошулуп, майлы сууда, Форма өзгөндөн келгендер болбоду да жакшы. Азайып кеткен биринчи фактор катарында форма 2 жоголгон. Биринчиден, экинчиден ага айткандай көңүл калуу. Анан үчүнчүдөн мурунку шайлоолордогудай ууштап бюллетень салууга мүмкүнчүлүк болбой, ар бир адам өзү барбаса шайлоо болбой турган сонун механизм болгон. Эми урматтуу шайлоочулар, биз ушуну эртең жогорку кеңеште ушул эле шайлоо болот. Биз пайдаланалы. Бул шайлоо механизмин биз таза аткара турган болсок, Сатылбай, анда бар жокту шайлоочу чечет. Мен чечем деген жоопкерчиликти алсак, кечеги 1000 сом берчүүлөрдү барчу жагыңа бар дей турган болсок, анда биз өзгөртөбүз. Аны ар ким өзүбүздөн башташыбыз керек. Сын айткан эмес, ар ким өзүнө жоопкерчилик алуудан башталса, балким биз ушул нерсени кылабыз. Мен билесең кубандым. Значит, таза өтүп атыптыр. Мурункудай ууштап бюллетень салмай жок. Колунан жетелеп, мурдан жетелеп келмей жок. Ким ага айткандай, баягы сүйлөшүлгөн алдын ала, ээленген. Келген болсо, кайсы бир мезгилде ыраазычылык билдирем, өз абийири менен атуулдук вазифасын аткарып келгендер биз сыяктуулар шайлады. Мен Арыл мырзага бир суроо берсем, Арыл мырза, сиз ошол күнү шайлоо участкаларын кыдырдыңыз да? Барып жүрдүңүз да? Анан сиздин баамыңыз боюнча, сиз өзүңүз көзүңүз боюнча көбүнчө кайсы жаштагылар келишти? Жаштар келиштиби, орто муундар келдиби же кары картандар келдиби шайлоого? Негизи эле айтып жатышат, азыр бул жактагы башка партиянын өкүлдөрү шайлоо таза өттү, бул сапарында элдин аң сезими бир аз өзгөрүлүптүр деп атат. Мен такыр айтат элем, шайлоо акчасыз өтпөйт да. Негизи шайлоо акча менен өтөт. Өттү деген жокмун. Бул жерде адам өзү келмейинче шайлоо болбой турган механизм калыптанганын куандырып атат. Эми ошол жерде сатылбай койсо, анда шайлоо таза өтөт. Кое турсаңыз. Менин бир добушум эмнени чечмегиле деп туруп көпчүлүк адамдар кайдыгер болуп калды. Жок, ошол шайлоо участкасында мен барбасам деле бийликтин парчасы өтөт да деген нерсе менен көбүнчө барбай калды. Кимдер жүрдү? Шайлоочу ким? 20-га чыккан бала болду шайлоочу, мындай общий алгандачы, образын алгандачы. Же 50-ге чыккан бир киши болду, же бир 70 чыккан кыскал болду. Ким болду шайлоочу? Шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү бизде Ош шаарын карап жүргөндө көбүнчө ошо орто муун, улуу муундагы өкүлдөрдү түздү. Ал эми жаштар бул шайлоого мен ойлойм, мен көп эле көргөн жокмун, өзүм аралашып жүрүп. Балким мен көрбөй калгандырмын. Дастан мырза, кошумок коеюн, ошол туура орто муундан жогоркулар. Анан демейде саясий ар кандай жана процесстерге кайдыгер болгон мындай бир бөлүгү катышты, коомчулуктун деп айтат элем. Таң калыштуусу таң эртеден ошо кезектешип, кезек талашкан. Анан дагы бир жолу айтам, ошол кайсыл участкаларда активдүүрөөк болду десеңиз, мен жана жашырбай эле айтып атканым, анализ көрсөтүп атат да. Ошол эле 10 адыр, 1 адыр, шайыт төбө, баягы башка өзбек улутундагылардын баардык ошо бир ооз болуп, анан ошо кары картаңдан бери келип аткандыгын бир мындай бизге кийинкиге сабак боло тургандай болду. Же аларга биз толугу менен ушул админ ресурска баш ийпиргенге дагы эле шарт түзүп берип, аларды бир оңдой албай койдук. Экинчиси ошол же эмки шайлоого акча топтошуу. Акча, мына ошол анын арты, ошонун үзүрү боло тургандыгын эл биротоло башына сиңирип алган. Эл Насип курулуш компаниясы Ош шаарында эң мыкты сапаттагы бийик кабаттуу турак жайларды курууну улантып келет. Коммуналдык бардык шарттар эске алынгандыгын белгилейбиз. Таза суу, табигый газ, жылытуу системасы, 24 саат үнсүз лифт,
кенен аянттагы балдар бакчасы жана албетте видео байкоо көзөмөлү. Эң башкысы, шаарыбыздын эң тынч кичи районунда жайгашканбыз. Сатып алууну каалагандарга накталай жана пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн сунуштайбыз. Биз сапаттын жана ишенимдүүлүктүн символун көргөзөбүз. Биздин дарек Ош шаары, Мамыров көчөсү 88Б, Болжол эски автоунаа базары. Байланыш номерлер 0558 333 200, 0778 333 200. Эл Насип курулуш компаниясы тынчтыкты жана сапатты издегендер үчүн. Строительная компания «Ихлас» представляет жилой комплекс «Ош Плаза». 14-этажный дом бизнес-класса с торгово-развлекательным центром. Жилой комплекс «Южный парк» на берегу реки Акбура в экологически чистом районе города Ош. Наша компания продумала для вас все удобства для более комфортного проживания. Мы учли все потребности современного человека и использовали только лучшие материалы для строительства. Большое внимание уделили инфраструктуре и доступности к школам, детским садам и медицинским центрам. Но самое главное, планировку вашей квартиры мы разработаем с вашими идеями. Строительная компания «Ихлас». Строим будущее. Айтсаңыз, азын арылымыздан сөзүнө кошуласызбы? Ушул орто муун көбүрөөк келип, жаштар келбейт. Жаштарга керек эмес бул нерсе. Сиздин оюңузча. Жаштар үчүн баары бир Оштун келечеги, Оштун көчөлөрү, Оштун суусу, Оштун абасы, Оштун тротуарлары. Туура, бүгүнкү күндө Адылдын айтканына да кандайдыр бир деңгээлде кошулам, бирок жаштардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө жанагындай спортсмендерди астына коюп алып, ошондой жаш балдарды астына коюп алып, ошондой, мисалы үчүн, баягы өзүнүн тапкан адамын эч кимди тийгиздирбей, участка шайлоо тиркесине киргенге чейин провожать эткен учурлар да болду да. Ошон үчүн пайдаланып калышыптыр деп ойлоп калдым. Анан негизи орто муун Адыл айткан негизи эле туура. Жаштардын көпчүлүгү шайлоого катышпай калыптыр. Кызыкчылык жок. Эми мен буга өзүм дагы мына акыркы 2 жылда аралашып калганга байланыштуу мен ушул нерсени мен дагы байкадым. Эми баягы жерге жүргөн жаштар деле ушу бир нерсени өндүрүп калайын деген ойдо барышабы деген ой калды мендечи. Ушу эптеп өз голосумду сатып 1000 сом болсо деле бүгүн барып бир нерсеге жаратып алайын деген ойдо. Бирок арасында жок эмес, бар жаштарчы ушу үнү жетпейт бирок алардынчы. Ушу бийликке жетейин дейт, биз сымал болуп. Мисалы үчүн мен баягы сөзгө кошуп кетейин. Мен бир участкамдан калп айтпасам 59 голос алдым да. А бирок агитаторлорум аркылуу 500-ге жакын тизме кылганбыз. Бардыгын бирден текшерип, эжертеп, дубасын алып, анысын кылабыз, Кудай кааласа автобустун каттатабыз, келбейт экен деп, мисал айтайын. Ошол жерден 59 адам гана мага бир тыйынсыз шайлап бериптир да. Өз агитаторлорум айтты, биз табып келген жанагы үйгө барбадык беле агитация кылып. Ошол эжелер бизге шайлабай кетти, ачык эле айтты деди да. Ошондо мен 59 адамдын голосун дагы үмүт жаратты да менде. Значит, таза шайлоо үчүн таза голосун берген инсандарыбыз дагы бар экен. Ошолор үчүн болсо дагы иштейли депчи. Дастанын ушул пикирин айткыбыз келген. Рахмат. Анан Абжан агай, сизге бир суроо берсем, сиз аксакал катары арабыздагычы. Ошондо 30%, 35% адам келсе, анын ошо Дастан айткандай 500 салат деген үмүтү бар эле да бул баланынчы. Анан кийин 59 болду. Анда биздин оштуктарга, шайлоочуларга биздин Ош шаар керек эмеспи ошондо? Кантип ойлойсуз? Эми ошол эгерде бүт сөздөрдү кошумчалап мындай бир ой келди мачы, значит бизге оштуктар бүт акчага сатылат экен. Муркуз башында айтып кетти да бир ойду. Элге бир 4 жылда, 5 жылда бир мүмкүнчүлүк келет да. Президентти шайлайбызбы, жогорку кеңеш шайлайбызбы, же жергиликтүү кеңеш шайлайбызбы.
ошол шайлоонун жыйынтыгынан кийинки турмушубуз көз каранды экендигин билишибиз керек. Кимди шайлап алдык, ошого байланыштуу болот да кийинки жашообуз. Анан эми ошого кайдыгер болуп, жанагынтип сатылып, же болбосо ошо бийликтин айтканын макул деп жасап берип, анан кайра бийликке нааразы болгон. Демек ал деген адам өзүнө өзү нааразы болуп атат деп деле айтсак болот. Шайлоочу өзүнүн колундагы ырычакты ошо бир күн бардыгын чечүүчү ырычакты туура эмес пайдаланып алат да, анан кийинип кепчинип биз турмушка жашоого нааразы болуп жүрө беребиз да. Бул деген биринчи кезекте ошол аң сезим ушунча өспөй калгандыгынын эле белгиси деп айтам. Мына биз 30 жыл бою мен ошол билим берүү, илим чөйрөсүндө иштеп жүргөн киши катары айтарым ушул да. Анан эми баягы көбүрөөк азыр мына материалдык жактан эми каржы алып кыйналып деле кеткен киши жок. Бардыгыбыздын эле турмуш бар. Бирок ошо кичинекей акчаны укканда мына ошо пейил бузулгандыгынын бүгүн далили эле болуп калды. Жетип турса да тойбогон, мына көз тойбогон, ошол чөнтөк тойбогон заман. Бирок андан жаманы ошол биздин ички ошол дүйнөбүздүн ач калгандыгы. Мына ушунун далили катары кечеги шайлоонун жыйынтыгын айтып койдум. Эң кызыгы 11 күнү шайлоо бүттү да. 11 күнү бардыгы эми алгандар алды дейличи, бирөөнү көзү саяп көрсөтө албайбыз дейм. Бирок ошолор эртеси күнү жана арапага ошол акчага азык түлүк алып даярдангандыгында болду да. Эми бул жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек. Эми ошол акчага мисалы үчүн 4 жыл шаардын тагдырын ошол акча берген талапкерге берип койду да. 1000 сом болсо баягы бөлүп чыкпадыкпы? Мени 5000, 10000 болсунчу. 8 тыйындан тиет экен, сен айткандай арапага кичине продукт кылып майрамдап, анан 30 күн күнөөсү үчүн Кудайдан кечирим сурап. 5000 болсо деле аз. 5000 болсунчу, 50000 болсунчу бир голос. Ошондо деле 50000 бир күндө жок кылып койсок. Ар бир адам мен ойлойм да шайлоо астында мен өмүрүмдө алган жокмун. Ооба. Мен өмүрүмдө берген жокмун деп айта алса, ошондо шайлоо максатына жетет. Мен ошентип айта алам. Негизи мен айтат элем да бул жерденчи. Элди жаман үйрөтүп аткан азыркы партиялар. Азыр сиздер турасыздар. Бир дагы чай бердим, бир дагы тыйын бербедим деп орозанын күнүндө кепилдик берип элдин астына айта аласыздарбы парчаңызда? Мен айта алам. Бул азыр бүттү ошол эл мисалы бүт эле күнөөнүн бардыгын элге оодурат экенбиз. Элдин аң сезими бузулду, элдин пейили бузулду деп. Бирок биринчи ошо элди бузуп аткан бүгүнкү партиялар, бүгүнкү саясатчылар, бүгүнкү байманаптар, бүгүнкү олигархтар, бүгүнкү бийликтеги отурган адамдар болуп атат бүгүнкү күндө. Бийликтеги адамдар оңолгондо анан эл оңолот. Эгерде ал жактан тыюу салынып, мисалы президенттик шайлоо бир жакшынакай эле таза өтпөдү, шайлоосу жок эле, туурабы? Эч ким акча бербеди. Ошондой эле жергиликтүү шайлоолор деле өтүш керек эле да, негизи жол бербеш керек эле негизичи. Адылдын пикирине мен бир мындай эми кайчы пикир эмес, комментарий катары берип коем. Улуу журт партиясы мына быйыл биринчи жолу шайлоого катышып атат. Мен буларды жана салыштырып атам муз жаргычтар катары. Аркасында эч ким деле жок. Мына тизмеге келгенде эле канчалык кыйналып жүргөнүн көрдүк. Бирок 10 бала болсо да эң активдүүлөр чогулуп, мына системаны бузбайлыбы деп кыйкырып чыккандардын бири. Мен канча да ошол 10 жылдык тарыхы бар партия катары айтайын, жана акча ресурсуна келгенде да чындап эле кече берсек агитаторлорубузга эмгек акысын бердик, чындап. Агитаторлорго чай алып бердик, монундой бир ал деген нерсе. Бирок ошол элди жыйып чай бергенибиз жок. Бирок көчөмө-көчө башка партиялардын ошол чайы болуп аткандыгын угуйлаттык да. Анан жана ошондон арылганда гана чындап система оңолбойт. Мына 9 партияны баягы разделяй властвуй кылды да, бөлүп туруп мондай бири-бириңер менен жан тише бергиле дагы, анан пайдасын башкалар көрө берсин дегенге алып келип койду. Шайлоочунун алдына өзгөчө ошол баягы таасири бар аймактарга жалдырап бара бергиле деп койду. Жыйынтыгын бүгүн алып атабыз. Бирөө утту, бирөө уттурду, нааразы болуп аткан. Мен туура жанагы бизге мына конституция кече бир жакшы үмүт менен канткенде дагы алмашылды. Мейли хан институция болуп, ханыбыз жакшы болсо анын эмнеси жаман эле да. Но илгери үмүт менен чындап мына жаштар айтып аткан системаны талкаламайын. Биз дагы эле кийинки мына эртең күзгү шайлоо мурдагыдай болбойт. Партиялар биригиш керек. Мына бөлүнүп отуруп эмнеге жеткендигибизди мынтип айтып атпайбызбы? Одномандатныйдан кандай шайлоого барабыз? Кимди тандап алабыз деген эл ойлонуш керек дагы. И жанагы партияларда ал жерде 55 эле азыр мына депутат партиялык тизме менен шайланат. Эми барып көч оңолот дегендей кетип аткан менен, бирок ушул абалдан чайкоочулук менен пайдаланып аткан ким болуп атат? Жана биз айтып аткан мурдагы эле саясатчылар. Анан мен бир нерсени айткым келет. Баягы Сулайман Иманбаев деген Акаевдин жанагы БШКсынын төрагасы бар болчу. Каалагандай результатты мен өзүмдүн тарыхымдан айтайын. 5 жолу
участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы катары Акаевдин Бакиевдин заманында иштегенмин. Анан округ бир шайлоо комиссиясынын округунун катчысы болуп көргөнбүз да кандай результат керек экен. Аркаңда ошо СМБ, тиги прокурор, МВДнын өкүлү, керек болсо мэр болсо вице мэри туруп результат талап кылып жаткан учурлар болгон. Аны өткөргөндөн кийин анан ой болбойт экен дедик. Мисалы үчүн мен Атамбаевдин мезгилинде только каршы позицияда жүрүп келдим да. Ошон үчүн жанагы булардын үмүтү жаштардын эмне үчүн келбей койду деп атпайбызбы? Дагы эле мурдагындай боло бере турган болсо бир жаратылуу жашоо болбойт экен деген. Но мен өткөндө дагы жеке пикиримди ошол Facebook'та дагы айттым. Үмүт өчпөсүн. Балким бүгүнкү бийликтин билгени бардыр. Мен деле айттым да ошо өткөн шайлоо канча мамлекеттин 800 миллиондон ашык акча сапырылып кетти. Андан тышкары ар бир партия бир эме үчүн керек болсо тиги Турсунбай Бакырлын эсин эстегиле айткан $200,000 жөнүндө сөз болуп аткандай, андан күчтүү партияларда $500,000 берип, баягы алдыга киргендер жөнүндө эмне үчүн айтпашыбыз керек. Мына ошонун бардыгы асманга сапырылып кетти да, эч нерсе күйдү, мындай айтканда, кыргызча айтканда күйдү. Эми ошону эстеп деле дагы эле баягы ошондой жолго барып аткандарды айтам да, мына көмүскө азыр саясатчыларыбыз турат. Бул сапардагы мен дагы эле акыркы үмүт мына күтүп атабыз президенттен, анан борбордук шайлоо комиссиясынан аймактык шайлоо комиссиясына чейин жетип келип, иликтөөгө элестеткиле ошол Ата журт партиясын катардан чыгарып койсун, кечеги берген акчаларына күйдүрсүн. Админ ресурс деген мындай болбойт экен деп мэрдин жоопкерчилигин карап койсун. Ошондо күзгү шайлоого карата көбү бир кызып аткан жерин басып, кысып керек болсо кечирип койгула. Анан таза шайлоо өтмөй мындай болбойт деген эрктүүлүк тилекке каршы жок окшойт деген баягы күмөндөр күндө арып отурат. Эгерде эрк болгондо мына ошол жогорку кеңешке күздөгү шайлоону өткөрүп берген борбордук шайлоо комиссиясын түп тамырынан бери алмаштырыш керек эле. Мен ал жерден билгенде мейли башын төрайымды алмаштырып койгондон кеп чечилбейт. Абдыжапар Бегматов менен мен канча сүйлөшүп деле жүрөбүз, азаттыкка чейин чыгып. Мына ошого окшогон баягы вазирлерди алмаштырып, ал эми бир айдын ичинде шайлоо ичинде Ош аймактык комиссиянын төрагасы 3 жолу алмашып кетти. Бул эмне дегени? Демек бирөө ырчакты, мыкты, ошол ыңгайлуу бүгүнкү жыйынтыкты чыгарып бериш үчүн керек болду окшойт деген күмөн жарып атат. Мунун жыйынтыгы чыгат. Мен дагы бир жолу кайталайт. Жанагы бизди сурап атпайбы, азыр ушинтип эле кала бересиңерби? Биз жакшыбы, жаманбы? Мына 10 мандат, мүмкүн 12 мандат алабыз деп турабыз. Мандат маанилүү эмес. Мыйзамдуулук, мына ошол бир алдыга бир кадам болсо дагы тазалануу, маанеге деген мына аз добуш болсо дагы булар менен албаган партиялар менен биргелешип алдыга түшүп жүргөндүгүбүз ушунданды. Дагы бир суроо, 3 партия азырынча мандатыңарды алып элексиңер, бирок аласыңар да, бирөөгө 4төн, бирөөгө 5тен, бирөөгө 10дон ашуун түшөт. Бирок баардыгы болуп көпчүлүк коалицияга барыбир утуласыңар. Кандай кыласыңар? Шаардын көйгөйлү ошол силерге таштаган, ошо сага таштаган 59 адамдын үмүтүн актай аласыңбы? Эми мен жооп берейин буга, уруксат берсеңер. Азыр бизде 4 эле мандат болгондуктан менден көп голос алгандар көп да. Биз эми партия арасында партияңарды айттым да. Партия арасында ким көп добуш алса, мисалы үчүн бирөө 401 же бирөө 408 алган болсо, экөө орун алмашат деген ойдо. Ушундай принципте. Азыр эми ошентип барып мандатын алып, эртең буйруп алар иштесин. Аларга да биз көмөктөшөбүз, жөн отурбайбыз. Партиянын жана план программаларын ишке ашырабыз. Эми сиз айтып аткан баягы 59 адам эмес, негизи аларга эле мисал катары айттым да. Аларга эле эмес, негизи шаар үчүн деле иштейбиз, шайласа деле, шайлабаса деле. Эми иштегенде эмне, шаардык кеңеште бүгүнкү күндө айлык жок, же машинасы жок, же кабинети жок да бүгүнкү күндө. Жөн эле депутат деген статусу бар. Ал бир гана бюджет бекитет. Азыркы конституция менен биз мэрди да шайлай албайбыз. Ошону туура түшүнүш керек да эл. Анан элде ушундай түшүнүк болуп калганда, депутатпы, несмотря айылдыкпы, шаардыкпы, жогорку кеңеш депутат десе эле, булар багынайдай сиңип калган да. Бирок тилекке каршы шаардык депутаттарда андай мүмкүнчүлүк жок. Бир гана бюджетти сарамжалдуу, өзү агитация убагындагы жөнөкөй тил менен көргөн көйгөйлөрдү жоюу үчүн сарамжалдуу бөлүштүрүш керек болду. Анан дагы бардыгыңарга бир суроо берейин, бардыгыңаргачы. Силердин шайлоочуңар, же болбосо жолугушууларда шайлоочулар мененчи, ошол 10 апрелге чейин бирөө жарым силердин программаңарга кызыктыбы? Программаңарды бергиле деп мындай бир шайлоочу адамга добуш берип атабы, партияга же программага добуш берип атабы азыр? Сиз
Өзүңүз мында баамдооңорду айтсаңыз. Эми биз ушул пара бергиче бара бер деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Ошон үчүн жок болсо, өзүңдүн багытың таза баруу менен болсо, анда биз бара бердик да. Барып атканда мени биринчи таң калтырганы, кагаз бербейсиңер десе, мен аябай кубандым да, платформа сурап атыптыр деп. Кимдер бар экен сүрөтүн көрөлү деди да. Сүрөтүн. Кимдер бар экен сүрөтүн көрөлү деген нерсе кызыктуу болду. Демек, ошол баягы элди эле болжолду билет да. Ким коррупционер, ким тазараак, кимдин багыты, кимдин үнү бар деген. Ушул болсо дагы бир аз кубандырды. Бирок биз бүгүнкүдөй багыт менен кетип атып, платформа сурай турган. Платформаны аткардыңбы дей турган. Анан шаардык кеңештин азыр эми биз мен депутат кезде көтөрүп Айрай менен биргеликте онлайн эл менен кайтарым байланышын түзгөнгө аракет кылганбыз, иштебей атам. Ошону сен байгында мынтип жаздың эле гана дей турган жоопкерчилик жаратмайынча бул нерсе боло берет. Ал үчүн бирок биз ошол нерсеге баратабыз. Мындай кээ бир адам чычалап эле кыйналып атат. Жок. Ар бир адам өзүнүн добушуна ээ болду. Эми ошону мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек адам. Сатпасын, өзүнүн добушун берсин. Анан мына ушул шайлоолордо, мына бүгүнкү чындыкта, бүгүнкү айтылып аткан картинадан улам шайлоочулардын көбүндө балким өкүнүү, балким ушуну барып койсом болот эле деген нерсе болуп атат деген жакшы үмүт бар. Анан мыйзам чегинде чара көрүлөт деп биз күтүп атканыбыздын бир себеби дагы бир күн мурун урнадан дагы сырткары добуш берүүдөн 3 участок жокко чыкса, болот экен. Демек чара көрүлөт окшойт деп биз актыларыбызды берип коюп күтүп атабыз. Бул өңчөй шаардын баарында бузулбаса дагы аябай мыйзам бузулган округтарды айтып атат агай. Ошол участоктарды биз күтүп атабыз. Ару мырза, айтсаңыз, сиздердин саясий партияңыздардын мисалы ошол жолуучуларда шайлоочу эмнени сурап атат? Мен айтып коеюн, мен бул шайлоочунун образын жаратып атам да, оюмдачы, ичимдечи. Негизи ачыгын айтканда эле азыр эл чындыгын айтканда биз ар бир үйлөргө келип эшигин тыкылдатып, эл топтоп 10 адам болсо, 10 адам, 1 адам болсо, 5 адам болсо деле ар бир ушул партиянын программасын айтып ушундай түшүндүргөнгө аракет кылып атат да. Нуркыз эже туура эле айтты, биринчи барганда эле партиянын кимдер бар деп туруп көз жуучу экен да. Кимдер бар деп мындай кылып туруп баракты бир ачкандан кийин эле эми жеке кызыкчылыктарды ойлоп, шаардын өнүгүүсү, мамлекеттин өсүп өнүгүүсү, мамлекеттик бул шаардык кызыкчылык экинчи орунга кароо эле эмне берет экен эми деген нерсе элдин мээсинде жайгашып калды. Эмне берет экен, ошол маалда эмне берет экен, же эгерде сени шайласаң эмне берем деген сөз. Жок, ошол мезгилде булар эми тааныштырып, элдерге мындай программаны айтып келгенде программаны деле жакшы түшүнбөйт экен элдер. Элдер ошол жеке ошол аргымды казып койсо экен, бул асфальтты алып калса экен, домдун сыртын актап койсо экен, же болбосом бизге бир свет кылып койсо, мындай жеке кызыкчылыктар эле мамлекеттик шаардык деңгээлде ой жүгүртө турган элдер аз экен тилекке каршы. Анан элдин баардыгында сиңип калыптыр. Себеби биздин алдыбызда барганда, элдер барганда агитаторлор атат. Бизде биз бир дагы агитаторду алган жокпуз. Өзүбүз агитатор, өзүбүз баардык кызматтарды өзүбүз кылып аттык да. Ошон үчүн агитаторлор адамдарды жыйнап алып, анан кийин мынчадан беребиз деп адамдарды кол топтоп туруп, паспортторун алдырып, анан ошол адамдарга айтып коюптур да, сенин көчөңдү оңдоп беребиз, же жарыктандырып беребиз. Мына үйүңдүн биягы шып неме болуптур, краскаланып, биягы краскаламаптыр. Биз ошонго спонсор болуп беребиз деп элди ошондой нерселерге үмүттөндүрүп, элди бир кулдай жетелеп алыптыр да. Ошол нерсеге күбө болуп, абдан өкүндүрдү ошол нерсечи. Жеке кызыкчылыктан мамлекеттин, шаардын деңгээлиндеги ушул жан күйдүрө турган ушул мекенчил адамдар көбөйсө экен депчи. Дасан мырза, сиз эмне байкадыңыз? Мен айтпай кеткен жагын айтайын. Негизи бизде деле ушул көрүнүштөр болду. Сүрөтүн көрөлү, кимдер бараптыр, жүзү кандай экен, ыйманы ысык экен деп бизде ушундай да. Анан сүрөттү көргөндөн кийин баягы программаны айтып, биз ушундай кылайлы деп атабыз, павильондор курайлы деп атабыз, азык-түлүк кымбаттап кетти деп айтып атканда эле баягы элдин маңдайын көрүп туруп, эми программаны айта берип, 30 жыл болуп келдиңер. Анан эми жөнөкөй эле сүйлөшө беричи. Бүгүн көйгөйдү билбейбиз эмес, билебиз бардыгыбыз. Элементарный жамыр жааганда деп айтсаң деле дагы көңүлү сууз отуруп калгандар болду да, көпчүлүк учурда. Элге азыр бүгүнкү күндө эмне керек? Элге эми туура буга чейинки депутаттардан үмүт үзүлүп калган. Аны ачык эле айтышыбыз керек. Баягы программаларды угуп келе берип, программа дегенде эле булар деле баягы дегендей ой келди да, менде ушундай отурушат да. Анан нукура сөздөр менен айланайындар, мына таза өзүңөргө эле окшош балдар келди астыңыздар да. Ошону бүгүн бир мүмкүнчүлүк бергиле, биз дагы барып бир иштейли. Ушул партиябызды шайлап бериңиздер деп ошону үгүт кылып атканда да мындай
элге жөнөкөй тил менен айткан негизи жакшы экен деп ошону байкадым мен. Шайлоочуларга чыгуунун жолу көп. Мындай ар ким өз мына ошол баннерлерден баштап, сүрөттөрдөн баштап, айрым партияларда айтып атпайбызбы, жана керек болсо сүрөтүн кое албай койду, элдин алдына сүрөтүн көргөзгөндөн дагы коркот деп. Значит, мунун аркасында да кайсы бир чындык бар деп айтсак болот. Мен айта алам, ошол аймактык шайлоо комиссиясына талапкерлердин документтерин саны боюнча да тапшырганда 168 документ. Биз аябай масштабтуу партия болдук. Жолугушууларыбыз жерлерде аябай көп адамдардын катышуусу менен борбордук аянтта мына акыркы соңкусу канекей эненин эстелигинин алдында өтүп атканда санын чапкан баягы жарандарыбыз көп болду. Кап мен пропискам болгондо өзү чындап берет элем, бирок баягы туугандарым айтып атам депчи. Анан сиз айткандай жана программага келсек, мен ошол программанын негизги иштеп чыгуучуларынын биримин деп айта алам. Көп жерде талкууга дагы чыгып кеткен маселе боюнча мен ошол шайлоонун жүрүшүндө Фейсбукка да тынымсыз чыгарып жүрүп, экология маселеси мен адисмин. Бул жерде шаардын ошол тал теректери токолдонуп кеткенден бери дегенде мен 15 жылдан 20 жылга жакын убакыттан бери айтып келем экология багытында. Анан суроо болот, мына Ак Буранын бүгүнкү күндө жанагы реконструкциясы өтө туура эмес жакка мындай бурулуп кеткендиги жөнүндө мен ачык айттым. Мени балким ошол мэрге душман кылгысы келгендер деле бардыр. Мен жана дагы кайталап коеюн. Мен душман эмес, кайра ошол бир оңдоочу, бир кеңешти айтып атам деп эле. Бет маңдай келсе деле айтам деген нерсе. Программаны сурагандар бар. Көбүрөөк жанагы биз эми же илимий чөйрөдө мына бир эле жогорку окуу жай ОЖГУ эмес да. Башка билим берүү мекемелеринде мына маданиятты тебеленип тепселип калгандыгы жөнүндө программаңыздарда эмне бар дегендер да катардан чыгып айтты да. Мен эми элден уккан нерсени мына алдын ала бардыгын ошол программага чакан кылса дагы киргиздик. Бизге кээде мындай претензия катары дагы айтып атты, силер баягы культ личности кылып, тиги Мелис Мырзахматовду деги эле мактап бүтпөдүңөр деп. Эми ал болгону ошол кишинин жетекчилиги мезгилиндеги жумуштарды айтып койгонубуз, менимче укугубуз бар эле. Азыр жана жогоруда айткандай шаарды башкарууда депутаттардын орду эбегейси чоң деп эле айтат элем мен. Элдин өкүлү катары шаардын бийлигин таза, ачык, мына баягы элдик башкаруу чындап болсун десе, кеңеш деген бул эл өкүлдөр кайсыл партия болбосун өзүнүн идеясы менен келип, орток пикирге келип, ошол сунушту алдыга жылтырсак мунун эмнеси жаман. Эң акыркысы жана коалиция боюнча. Азыр абсолютно бизге муктаж деле эмес, кайсы бир партия мына көпчүлүк менен алып түзсө түзбөсө жок. Но бул жерде биз эми оппозиция болсок бир дагы эле тескери кеткен эмес. Биз ошо шаардын альтернативалык өнүгүү жолдорун айта турган менимче күчтүү балдар көп. Эң жаманы бизди бири-бирибизге бул шайлоо системасы душман кылып коюп атат да. Мен кайсыл партияда болбосун мыкты жигиттерди санап, кыздарды айтып бере алам. Но тилекке каршы ошол кайсыл бир саясий күчтөрдүн инструменти жана келип акыры келип марионетка болуп калган жарандарыбыз, мындай позициясын жоготкондор көп. Ошого жетпеш үчүн эми ачуу айтсак, бул сөз чындыгынан бузулбайт болуш керек. Түпкү максатыбыз бир, шаарды өнүктүрүп өстүрүү, мамлекетке ошол бир салым кошуу. Рахмат чоң рахмат, урматтуу биздин бүгүнкү коноктор. Шуну менен коомдук пикир теле көрсөтүүсү өз соңуна жетти. Сиздер менен Нурлан Адаев болду. Анда эмесе урматтуу шайлоочулар, эмки шайлоодо сатылганга аракет кылгыла, ошол программасын изилдеп окуп, партиялар болобу же жеке кандидаттар болобу. Себеби бул шайлоодон азыркы бүгүнкү биз 1 саатка жакынкы маегибизде мындай бир өзүнчө бир билимди көп сөздөр айткандайчы. Анда эмесе тынч аман болойлу. Орозуңуз кабыл болсун. Сак саламат калыңыздар.